Сымыл. Жаңғақтан жасалат. Алмұрттан, алмадан, арчадан да жасалса болот дейт. Бизге көбүнчө өрүктөн жасайбыз, өрүктөн. Өрүктөн комуз чаап тилге келтирген өнөр сейрек кездешет. Бул өнөр ар бир адамдын колунан келе бербейт. Ал үчүн жөндөм, шык, талант керек. Ата кесипти аркалап, өрүк комуз чаап сүйлөткөн Бакытбек Шерипбаев Аксы районунун Коштөө айыл аймагынын Сарыгашка айылынын тургуну. Ал комуз чапкан өнөрдү те бала кезинен бери атасынан үйрөнгөнүн айтат. Азыр ал атасынын колдонгон шаймандарын пайдаланарын кошумчалады. Мен бул комузду атам өзү чоң уста болгон да. Атам рахматылыгы комуз, камчы жүгөн, эгер токун бүт ата абзелден полный жасачу болчу. Ал мен булну жаштайман, ошо мектепте окуп жүргөн маалымда атам рахматы не жумуш кылса, мисалы комуз жасап атканда аларга кармашып, көмөк көрсөтүп мындай жардам кылып жүрчүмүн да. Андан кийин менден чоң акелерим да жасап неме кылып жүргөн, ошолорго кошулуп көп нерсени ошолордон үйрөндүм да. Жасоодон мурун биринчи очередте жакшы мындай материал тандаш керек да. Материалды өрүктүн таза жерин, бутагы жок, жаракасы жок, анан бураңы жок, таза жеринен алып, анан жасалат да. Бир жыл кыйгылгандан кийин, бир жылдан кийин жатат. Бир жылга чейин монда алып тилдиребиз да. Бир жылдан кийин так калыңдыгын где-то бир 7-8 сантиметр кылып тилдирип туруп, аны койдун кыгына көмүп коет экен. Эми кээ бирлери кайнатат экен, сууга кайнатып анан кийин жасайт экен. Биз могу койдун кыйына неме кылып койсо көмүпчү. Ал жерде где-то бир 7 ай, 8 ай турат. Анан тургандан кийин жанагы саратан деп коет. Жайкы саратандан кийин алып, анан кийин кургак жерге, мисалы шамал тийбеген, күн тийбеген жерге алып кирип коебуз. Ал жерде дагы 1 жыл, 2 жыл турат. 1 жыл, 2 жылдан кийин анан кургайт. Тийип алгандан кийин мындай комуздун мындай неме деп коет да. Формасын алып алабыз да, мындай. Формасын алып алгандан кийин анан жасай баштайбыз. Тилдирип ушул кургатып неме кылганга чейин бир 3-4 жыл убакыт өтөт да. Анан 3-4 жылдан кийин жасасаң, бир комузду мисалы үчүн 1 жума 10 күндө жасап даярдасаң болот да. Азыр эми муну биз синотип сызып алдык. Сызып алгандан кийин мындай так муну герки деп коет. Ушул геркинин жардамы менен биз чабабыз. Бул герки аябай катуу жыгач, катуу темирден анан курчук болуш керек да. Себеби өрүк өтө катуу жыгач болот. Сымыл. Заказдар болгондо ошо өрүктөн жасап беребиз. Өрүктөн жасалган комуздун үнү да жакшы болуп. Ооба. Үнү тунук чыгат. Башка жыгачтарга караганда өрүктүкү. Комуздун баасын мынча деп айтыш кыйын да. Аны аларман өзү тандап көрүп, мисалы келишим баа деп коебуз да. Ушу келишим баа, келишим менен келишим баа болот да. Бул капкагы илгерки токтогулатабыздын комуздун формасында капкагы да. Ушундак даярдап алабыз да. Ал мондай комузга жабыштырылат. Мынакей. Бул уже даяр болоюн деп калды. Куда каласы эми кулагын жасасак, анан тепкесин жасасак, анан кылдайбыз, сырдайбыз, ошол менен бул комуз даяр болот. Илгерки токтогулатабыздын комуздун формасында. Жакшы комуз, жеңил, удобный. Андан кийинки комуздардан булар чоң комуздар, булар азыр капкакталып, булар да уже даяр болоюн деп калды. Булар кече жакында капкакталган. Өзү өрүк комуз, өрүктөн, капкагы карагайдан, так тарткызы тасма немеден, кайыштан
кулагы арчадан, анан тепкези теректен, кылы койдун ичегинен болот экен да. Ошондо мындай таза тунук жакшы чыгат экен. Ал эми могу комус уже даяр боло ойноп калды. Булар азыр Кудай кааласа могу кулактарын жасадык. Кулактарын тагып мынтип эме кылабыз. Болгону эми кылым таксак даяр болсун, тепкеси даяр. Бул эми Кудай кааласа сырдалып кооздолот. сырдалат, ооба, сырдалып. Кээ бирлерди сырдап лактап неме кылсаң деле болот. Анан комуз өзү мындай өңү жакшы чыгат, өңү карайып кызарыпчы. Буну кызартып неме кылып сырдап коебуз. Бакытбек Шерипбаевке комуз сүйүүчүлөр атайын буйрутма берип чаптырышат. Дээрлик Кыргызстандын ар бир аймагынан келгендер бар. Каарманыбыз те бала кезинен бери болжолду 1000ге жакын комуз чаап, өнөр адамдарынын колуна берген. Бүгүнкү күндө устанын кендирин кескен бир маселе бар. Анын заманбап жетишээрлик шаймандары жок. Бирок ага карабай кол менен чаап, сомдоп, ишин токтотпой келет. Капкак чукка да сынып калышы мүмкүн, жарылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мындай швейген жардам менен деп акырын тешип коебуз. Мына урматтуу көрөрмандар, сиздерге комуз жасоонун сырын азын-аулак түшүндүрүүгө аракет жасадык. Сиздер Кылым ТВ YouTube каналын колдоп, пикир жазып, лайк басып, каттала электер болсо, катталып коюңуздар. Биз болсо кызыктуу тасмаларды тартууга аракеттенебиз. Акназар Сулайманкулов, Кылым ТВ, Жалал Абад облусу.